Бүгін 23 мартта президент Садыр Жапаров Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду кабыл алды. Анда 2022 жылы Кыргызстандын калкын жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү маселелери талкууланды. Кудайбергеновдун айтымында учурда 28 миңге жакын убактылуу каттоо кызматкерлери кабыл алынып, аларды окутуу семинарлары өткөрүлдү. Калкты каттоо биринчи жолу мобилдик тиркемени колдонуу менен электрондук форматта уюлдук телефон же планшет аркылуу өткөрүлөт. Мамлекет башчы өнөктүк тууралуу элге кеңири маалымдоо иш-чараларын күчөтүүнү тапшырды. Бул ишке тартылган бардык жетекчилерге эл каттоонун жүрүшүн көз жаздымында калтырбоону, жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик менен аткарууну тапшырды. Каттоо так болуш керек, элди каттоо жана турак жай фонддорун каттоо так болуш керек да. Ошон үчүн баягы сиз түнкү саат 12-ден баштап аэропорттордон каттоо жүргүзөбүз деп атпайсыздарбы? Ошондо элдер баягы кээ бирөө маалыматы жок болуп калып, ошолор баягы туура эмес түшүнүп, башкача иштер болуп кетпеш керек да. Ошон үчүн сиз бүгүн баарын азыр ошо пресса аркылуу элге жеткирип коюшуңуз керек так маалыматты. Түшүндүм. Дагы кандай проблемалар бар? Проблема жок. Бардык бизге керектүү, айтпайм, эң негизгиси финансы маселеси чечилген. Окууларды бүт өткөрүп алдык. 28 миң кишини окуттук. Баарын жерлерде. Кызматкерлер жетиштүү баары? Жетиштүү. Жакшы.